Сузак салык кызматы менен биргеликте ГАИ менен биргеликте рейд саат элек транспорт салыктарыңызды көрсөтүп койсоңуз маалымат баракчаңыз. Мамлекеттик салык кызматы 1-сентябрга чейин учурдагы салык мезгили үчүн транспорт каражатына жана турак жайга салык боюнча маалыматтык эсепти толтуруп, салык органына тапшыруу керектигин эскертет. Мындан улам бүгүн Сузак районундагы айдоочуларга атайын төлөмдүк кагаздарын текшерүүгө алышып, рейд жүргүзүштү. Бүгүн ушул машина налогун төлөп кележдим азыр. 16-число Сузак бар төлөп кетип аткан маалым. Канча сомдон төлөйсүз? Bunu özü benimki Honda istep vagondukı 888 som. Жылда төлейм. Кудай калсын 3 жылдык немем бар. Китайсан бар. Азыркыларым дагы бар. Мамлекеттик мыйзамды сыйлап, өз убагында төлөп келген айдоочулар арбын. Ошол эле учурда кайдыгерликтин арты менен ушул кезге чейин транспорт салыгын төлөбөгөн жарандар да жок эмес. Аларга жеринде эскертүүлөр берилип, сентябрь айына чейин төлөө талаптары айтылды. Жылда эле ушул транспорт налогун төгүп атабыз. Кудай калса быйыл 2022 жылда төгөбүз. Жыл сайын мамлекеттин эмесин налогун төгүп турабыз. Туура кабыл алам эскерткенде. Туура эле ал. Рейдтин жүрүшүндө салык төлөбөгөн айрым айдоочуларга жеринде актылар түзүлүп, 2-3 күн аралыгында төлөөсү баса белгиленди. Ошол эле учурда мыйзамга баш ийбестен, жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматындагылардын токтотууга жасаган белгисин тоготпой өткөн айдоочулар да кезикти. Сузак райондук мамлекеттик салык кызматынын адистери Алтайдын жыйынтыгы менен белгиленген көрсөткүчтү 113% ашык аткарышкан. Башкача айтканда 230 миллион сомдон ашуун каражат чогултулган. Маалыматтарга ылайык маалыматтык эсепти 2 жол менен тапшырса болот. Электрондук түрдө же салык органына баруу менен кагаз түрүндө. Урматтуу Сузак районунун жарандары, ошол 2022 жылдын 1-сентябрына чейин огород салыгыны жана уна салыгыны өз учурунда төлөп кетишиңиздерди суранат элек 1-сентябрга чейин. 1-сентябрдан кийин 1000 сом айып пул салынып калат. Эскерте кетсек, ушул жылдын 1-сентябрына чейин транспорт салыгын, 2-сентябрга чейин турак жай, батир жана жер салыгын төлөө зарыл. Маалыматтык эсепти өз убагында бербегендиги үчүн 1000 сом административдик айып каралган. Нара Жапара, Бурхан Матов, Сузак району.